сүйлөшүп, мени ушул мэрге шайланган Ош шаардык кеңешинин депутаттарына, деген барлык Ош шаардык кеңешинин депутаттарына, өзүмдүн атымдан, үй-бүлөмдүн атымдан чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Биздер Кыргызда алкалпак келишишибиз керек. Жолуңуз ак жолдой болсун. Алгачкы кадам мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүн кыштын так ортосу. Бүгүнкү күндө шаардыктарга кызмат көргөзүп аткан хозяйствующий субъекттер өздөрүнүн ишини так улантыш керек. Мындан биздин шаардыктар мындай бир ыңгайсыз моментте калып калбаш керек да. Көпүрөнүн тапкырын бүттөө кандай болот? Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мен азыр гана кабинетке кирдим. Бул боюнча көпүрө боюнча мен ошол жеринде көрүп, адистер менен сүйлөшүп, анын долбоору кандай болгон, азыр мен үчүн эми как шаардык тургун катары мен билем, что көпүрө башталган. Ошол жеринде биринчи ошону көрүп туруп, анан бул маселеге кайрадан кайрылсак жакшы болот эле. Бул чындыгында уголовное дело болгон менин үстүмдөн. Мен бул боюнча мен тиешелүү документтерди тиешелүү органдарга тапшырганмын. Бул боюнча тиешелүү органдардан маалымат алсаңыздар жакшы болот. Бирок мен соттолгон эмесмин, акталганмын. Сиздер айтып аткандай 11 адам бүгүн мэриядан өзүнүн ыктыяры менен арыз жазып кеттир. Мен алар менен сүйлөшкөн да жокмун, көргөн да жокмун. Бул ар бир адамдын өзүнүн укугу. Эгерде иштейм дей турган болсо, эл үчүн күйгөн болсо, шаар үчүн күйгөн болсо, өзүнө коюлган милдетин так аткарган болсо, мен баары менен иштешемин. Менде ак кара же тигиники же бунуку деген бөлүп жаруу болбойт. Мен муну ушуну сиздерге подчеркивать этип айтып коемун. Мындан ары андай болбойт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаарда ар кандай сөздөр жүрүп атат, убактылуу келиптир деп атат. Күзгө чейин иштейт экен деп атат. Мени биринчи кезекте ушул шаардыктардын өкүлү шайлады. Ошол шаардыктардын өкүлүнө ошол шаардыктар ишеним көргөзгөн. Ошол шаардыктар ишеним көргөзгөн. Ошол шаардык кеңешинин депутаттары мени мыйзам боюнча өзүнүн срогу бар. Мен Кудай буйруса ошол өзүнүн срогуна чейин иштегенге аракет кылам. Анан эми калганын Алла Таала көргөзөт. Эми экс-мэр боюнча анын шаарда кылган жакшы иштери бар. Анча-мынча кемчилдиктери бар. Эми адам мындай эле бир баары эле идеально боло бербейт да. Ар бир адамдын жетишкендиги жагы болот, кемчилдиги болот. Экс-мэрдин жакшы иштери болсо, жасалган, жакшы баштаган иштерин биз албетте улантабыз. İşte var bu işte var.